Саламатсыздарбы? Менин атым Жандос уулу Даниэль. Саламатсыздарбы кыргыз эли, менин атым Мирбек кызы Аида. Бейшеки апамакат тасмасын мыйзамсыз тараткан жарандар айыпка жагылды. Бишкектеги кинотеатрларда көрсөтүлө баштаган Бейшеки апамакат тасмасын мыйзамсыз уюлдук телефонуна тартып алып интернет желесине тараткан 2 жаран аныкталды. Алар тергөө кызматына жеткирилип, автордук укукту бузгандык үчүн айып пул салынды. Алардын бири Даниэль Жандосов тасманы толук тартып, өзүнүн социалдык баракчасынан жарыялаган. Ал дароо аныкталып, 50 000 сом айыпка жагылды. Ал эми экинчиси Аида Мирбек кызы дагы кинотеатрга көргөн барып, бөлүктөрдү тартып киргизген. Кармалгандар тасманы тарткан чыгармачылык топтон жана кыргызстандыктардан кечирим сурап, мындай жолго барбоого чакырды. Ал эми тасмада башка ролду жараткан тамашачы актер Эмиль Эсеналиев аны тарыхчылардан белгилеп жаткандарга ыраазычылык билдирип, бирок көрүүчүлөрдү тасманын кызыктуу жерлерин тартып киргизбөөгө чакырды. Эскерте кетсек, 29 январдан баштап кыргызстандык режиссер Руслан Акундун Бейшеки апамакат тасмасы өлкө аймагында көрсөтүлө баштады. Бул тасманын биринчи бөлүгү көптөгөн көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алып, Кыргызстандагы эң мыкты тасмалардын бири болгон. Ошондой эле чет өлкөлөрдө дагы көрсөтүлгөн. Экинчи бөлүктө окуянын уландысы жана башка көйгөйлөр камтылган. Тасма 4 өлкөдө жүздөгөн адамдардын чыгармачылыгы менен тартылды. Садыр Жапаров, Камчек Башеев. Өзгөчө баланын атасы эң көйгөйлүү маселени айтып, бийликке кайрылды. Өзгөчө баланын атасы өлкөдө аутизм жана СПР диагнозу бар балдардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканын, бирок бул балдар үчүн мамлекет тарабынан жетиштүү шарттар жок экенин айтып, кейип кайрылды. Анын сөзүнө караганда, жеке менчик коррекциялык борборлор өтө кымбат, көп ата-энелердин чамасы жетпейт, ал эми таржибалык адистер өтө аз, аймактарда дээрлик жок эсе. Натыйжада миңдеген балдар өз убагында жардам ала албай, келечеги коркунучта калууда. Бул үнсүз трагедияга көңүл бурууну суранып, ал президент Садыр Жапаровго, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жана саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылды. Орусияда мигранттарды каттаган деген айып менен азербайжандык жарандын үйү мамлекетке алынды. Орусиянын паспортун алган теги азербайжандык жаран Свердлов областын Алапаевск шаарындагы үйүнө чет элдиктерди миграциялык каттоого жасалма койгон деп айыпталып, сот чечими менен үйүнөн ажыратылды. Бул тууралуу аймактык Э1 басылмасы жазды. Айыптоонун версиясына ылайык, Азербайжан жараны 2024-2025 жылдары 46,6 чарчы метрлик 2 бөлмөлүү батирене 9 мекендешин каттоого тургузган, бирок ал жерде жашаган эмес. Ошол эле батирде башка ижарачы үй бүлөсү менен жашаган. Азербайжан жараны каттаган бардык адамдар коңшу айылдагы тактай тилген жайда иштеген. Сот Азербайжан жаранын күнөөлүү деп таап, ага 200 000 рубль айып пул салды. Болжол менен 2 миллион рубль турган үйүн конфискациялады. Адвокат Зарина Адыева апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылмакчы. Э1 басылмасынын маалыматына караганда, бул окуя аймакта биринчи жолу катталган жок. 2025 жылдын аягында Нижний Тагил шаарынын тургуну чет элдик жана орусиялык жаранды жасалма каттоого айыптуу деп табылган. Анын да үйү жер тилкеси менен чогуу конфискацияланган. Север Ели долбоору Орусия жогорку сотуна шилтеме кылып, акыркы 5 жылда мүлкү конфискацияланган адамдардын саны 2,5 миңден 24 000ге көбөйгөнүн билдирди. Булак Азаттык. Чыңгыз Айтматов проспектисинде ылдамдыкты ашырган айдоочу аныкталды. Бишкек шаарында патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери Чыңгыз Айтматов проспектисинде жогорку ылдамдыкта жол эрежесин бузган айдоочуну аныкташты. УПМСиндин маалымат кызматы билдиргендей, айдоочунун өздүгү жана унасы такталды. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Эреже бузган айдоочуга тиешелүү административдик протоколдор түзүлүп, профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мекеме айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого жана белгиленген ылдамдыкта ашпоого чакырды. Автобуста өспүрүмгө зомбулук көрсөткөн жаран кармалды. Социалдык баракчаларда автобуста жаш балага кол көтөрүп түшкөндөн кийин аны коркутуп жаткан белгисиз жаран жөнүндө видео тарады. Бишкектин Элдин райондук милициясы аны аныктап кармаганын бүгүн 1 февралда билдирди. Маалым болгондой, 31 январда болжол менен 16:00 чамасына 102 кызматына 2008 жылы туулган жаран денесинен жаракат алып, медициналык мекемеге кайрылганы маалымдалды. Ошондой эле коомдук жайда аны оозгалгыс сөздөр менен урушкандыгы кабарланды. Бул факт майда бий баштык менен кылмыш иши козголуп, милиция бөлүмүнө 1998 жылы туулган жаран жеткирилди. Ага карата протокол түзүлдү.
Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Давлет алё, акырдай, акыр. 31 январь күнү 2026 жылы талуучу айдоочу Чыңгай Ата проспектиси менен жол кыймылынын эрежесин одоно бузуп, бийик ылдамдыкта автоунаасын башкарган азыркы учурда айдоочу менен кезигип, тиешелүү протоколду колуна карматып берип жатабыз. Азыркы учурда күнөөнү толук мойнубузга алабыз. Бир аз жакшылык кылдык. Мыйзам бузуу бар ал жерде. Видеодон да көрүнүп турат. Видео тарап кетти, анчалык тарап пабликтерге чыгып кетет деп ойлогон эмеспиз. Андыктан азыркы учурда полностью мыйзам чегинде жооп берип, штрафтарды төлөгөнгө даярбыз. Bundan sırtkары, урматтуу айдоочулар, өзүңүздөр көрүп аткандай Кыргыз мамлекетинде зор өнүгүүлөр болуп, жолдор жасалып жатат. Бирок кээ бир айдоочуларыбыз ошол жолдор менен бийик ылдамдыкта автоунааларын башкарат. Баарыңыздарга эскерте кетмекчимин, бийик ылдамдыкта жана жол кыймылынын эрежесин одоно бузган учурда бир гана ката сиздердин гана эмес, башка адамдардын өмүрүн да алып кетиши мүмкүн. Жана зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежесин так сактоого чакырабыз. Саламатсыздарбы, менин атым Жандосулуу Даниэль. Мен 29 январь күнү кинотеатрына барып, Пейиш менен тамамында экинчи частын бардыгын видеого тартып алып, ал менин фильмди бөлүп кылып Instagram баракчама киргиздим. Мен ошол жасаган иштериме өкүнөм. Азыркы учурда 50 000 штраф төлөп чыгып атам бул жактан. Жалпы Кыргыз элинден ошол киного иштеген, кинону жасаган адамдардан кечирим сурайм. Саламатсыздарбы Кыргыз эли, менин атым Мирбек кызы Аида. 29 январь күнү Бейшенин таманында экинчи частына барып, кыска отрывоктарын тартып, 11 минуттук видео кылып, TikTok аккаунтума киргизгем. Авторлук укукту бузган үчүн Кыргыз элинден жана кинонун авторлорунан кечирим сурайм. Азыркы учурда 50 000 штраф төлөп жатабыз. Сиздерге сунушум видеону тартып интернетке жүктөгөнүңүздөр. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Мен бүгүн кайрылуу жасайын деп чечтим. Садыр Жапаров, Камчыбек Башаев, Минздрав, мен сиздерге бир өтүнүч менен чыгып атам да. Мындайча айтканда, азыр эң көйгөйлүү маселенин бири бул жаш балдардын аутизм, ЗПР, ЗРР ооруларына чалдыкканы болуп атат да. Бул жерде Минздравга кайрылуум, жанагындай реабилитационный центр борбор жок экен биздечи. Бир 3-4 жерге чоң кылып, бир условиялары менен баягы тажрыйбалуу 15-20 жыл баягы иштеген логопед апа эжелерибиз, байкелерибиз, жанагындай сенсомоторный ава терапияда иштеген баягы сурдолог бүт баарын бир жерге кылып, мындай шарты менен анан тыйынын битке карапайым элдин чөнтөгүнө ылайыкташтырып кылып берсе, тиянак чыгат да ошондой жерденчи. Ошондой жерге барып, очерети менен жазылып, бүт жанагындай балдарды ооруга чалдыккан ата-энелер ошакка барып, ошондой ошактан жылыш болобу эле дейм да. Азыр могу частный садик иштеткен, частный дефектолог, логопед бир мониторинг кылып, өзүңүздөр аралап көрүңүздөрчү. Бир мониторинг кылып аралап көрүп, сеналарын билиңиздер. Дефектолог айына через ден экен 15 күн, кээ бирөөндө 7 күн экен. 40 минут занятия кылат, 900 сом, 1,5 миң, 2 миңге чейин экен. Тоже самое логопед, алда ошондой логомассаж, ава терапия, сенсомоторный
бир 6-7 эмеси бар экен занятия. Эми эсептеп көрүңүз, айына канча акча чыгат экен. Карапайым адамдар ал акчаны көтөрө албайт. Колунда барларга мейли бизнеси барлар тияктан бияктан кылып балдарын көргөзүп болушунча аракет кылып атат. Колунда жоктор канча атат берди. Ушул жагын карап койсоңор, жакшы проект көтөргөнсүңөр. Кыргызстандын калкын санын көбөйтүш керек, мынча кылыш керек. 5 баладан 6 баладан өйдө мынча кылып өкмөт жардам берет дегенчи, анын арчы бир тыйын деп коюңуз. Бул жерде бир айга кеткен расходту карапайым эл көтөрө албайт да. Бир айга кеткен расходту барып аралап көрүп, мониторинг жасап көргүлө. Же мен үнүм Садыр Жапаров Камчыр Ташиевке жетип, эгер ушул маселени мейли мен кирип карап берейин деп эметсе, мага связга чыкса деле, мисалы мага жазыпчы, мени кабарласа мен көргөзүп берем. Мен 1 жыл 2 жылдан бери ташып жүрөм баламдычы. Жанак чыкпайт. Частныйларга барасың, 40 минут 30 минут занятия кылат, 1000 сом 1500 сом алып коет. Эч нерсе мындай жылыш жок болуп атат, жылыш. Бул жерде жаш кыз келиндер иштеп атат. Азыр комментарийде сөйлөсөңөр меничи, частный садик иштеткениңерде сөйлөсөңөр, логопед дефектологуңар да сөйлөсөңөр меничи. Мен силердин барыңарды айткан жокмун, просто 1-2 ай курс окуп алып, мен мындаймын, мен тигиндеймин деп бир жерде арендага алып антип иштебей эле, чынын айтып атам. Бул жерде элдер ойноп акча тапкан жок силерге. Силер баланын аң сезими менен ойношуп мындай акча жасабай эле койгуласыздар. Чын айтып атам. Мен ошону өкмөткө сунуштап атам. Жанагындай борбор ачып, тажрыйбалуу эмелерди алып, специалисттерди. Ошол жака эл деле барып, ошол жака көрүнөт, зато тиянак болот ал жактан. Бияка ошончо акча коротуп, бияктан тиянак чыкпай атат. Ошол жака барып эметет. Аутизм деген 3 жаштан 5 жаш уже кеч болуп калат экен, андан өйдө 12-13 жаштагы балдар бар экен. 12-13 жаштагы балдар сүйлөй албай калат экен. Аң сезими 2 жаштагы бала менен алып кетип атат экен. Ошол жактарында ойлоп карап жакшы чечим чыгарып бериле. Мен көп жерден көрдүм, мен көп жерге алып бардым. 8 жашар, 9 жашар балдар сүйлөй албай, даже мама дей албай, өзү суу иче албай жүрүп. Ошол жактарын карап, жогорку кеңешке же эмеге талкууга коюп, жанагындай реабилитационный центр борбор ачып, эме кылып бериңиздер. Чын карапайым эл биз го. Мен лично кандай десем, акча жактан кыйналып атам же минтип атам деген жокмун. Просто иштеп атабыз, мээнет кылып, кой ушу балабызга жумшайлы деп мен акча эмеден эметкен жокмун. Просто мен колумда бар, колумда жок адамдардын разницасын айтып атам. Колунда жоктор кантип атат, бешара көргөзө албай калып атат. Баланын жашы өткөп атат, 10 жаштан өйдө өткөп атат. Мен ошолорго айтып атам. Толук бул тема боюнча эч ким деле мындай маани берип көтөрбөйт экен да. Бул аутизм оорусу күчөп кетип атат жылдан жылга. Курултайда бир эже көтөрдү, калып кетти ошол маселе, ошомойдон көтөрүлбөй да калып кетти. Ошол жактарын карап жакшы чечим чыгарып бересиздер деп ойлойм, бирок чын-чынына келгенде кыйын эле болуп атат карапайым элгечи. Мен үнүм Садыр Жапаровго жетсе, Минздравга жетсе, ушул маселени карап бериңиздер.